Бүгүнкү келген иш-чарабыз муфтият менен ошо көз аждар федерациясынын ортосунда көз аждар үчүн атайын электрондук Куран даярдалган. Муну бизге ошо Катар фонду даярдап берген демөөрчү болду. Ошо биз Бишкекте таркатканбыз орозуду. Эми биз Кыргызстандын түштүгүндөгү областтарга таркаткан келдик. Азыр биз Жалал Абад шаарындабыз. Кудайым буйрса, бул жерде ошо 100 чакты адамга, көз аждерге ошол электрондук Куранды түшүндүрүп, ошону тапшырууга атайын келгенбиз. Кудайым буйрса, азыр дагы ал жөнүндө маалымат аласыздар. Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Туугандар, мына биз жана эле айтып кеткендей, биз атайын Бишкектен келдик. Бишкекте ошол көз аждар федерациясы менен диний башкарма биргеликте ошол Катар кайрымдуулук фонду демөөрчү болуп, ошол электрондук Куранды чыгарганбыз. Анан Жалаатка таркатканы келгенбиз. Эми бул жерде диний башкарманын иш-чарасы болгондон кийин сөзсүз түрдө Жалаат облусунун өкүлчүлүгүсүз биз иш кыла албайбыз. Ошондуктан мына биз Жалааттын ошо казыятынан бизге атайын өкүлдөр келди. Сөздү анда ошол өкүлгө берсек. Бисмилlah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı жалпы аталар, агалар, эжелер, инилер, барыңыздарга Алланын рахматы, берекеси, нуру жаган болсун. Эң биринчиден биз Аллах Таалага чексиз шүкүрлөрдү, мактоолорду айтайлы. Себеби Аллах Таала сиз менен бизге ушундай ден соолук берди, өмүр берди, жашоо берди. Мынакей адамдын көзү азиз болсо дагы, бирок ал адамдын жүрөгү азиз болуп, жүрөгү Алланы тааныбай турган болсо, мына ушул адамды көзү азиз десек болот экен. Ал эми бүткүл ааламга рахмат болуп жиберилген пайгамбарлардын эң акыркы мөөрү болгон сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу, бул жерде бүгүнкү жакшылыктын катышуучулары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: Аллах Таала бир адамдын силердин эң сүйүнүктүү болгон, эң сүйүнүчтүү эки көзүңөрдү алып, ага бир сыноо бере турган болсом, ошол сыноону Аллах Таала тарабынан деп кабыл алып, ошого сабыр кыла турган болсо, мен ал адамдар үчүн бейиш берем деген экен. Аллаху акбар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн дагы бир хадисинде мен адамзаттын тышкы келбетин, анын сулуулугун, анын малын, мүлкүнө эмес, ал адамдын жүрөгүнө карайм деген экен. Ошон үчүн урматтуулар, мына сиздер ушу Аллах Таала берилген нерсени ушуга сабыр кылып, Аллах Таалага шүкүр кылып, Аллах Тааладан суранып, Кудайды таанып, ибадат кылып атасыңар. Аллах Таала Куранда инна акрамакум индаллахи аткакум, силердин араңарда эң Кудайга жакыныңар, Кудайга тообо кылганыңар, Кудайга менен жакшы мамиле кылгандар, Кудайды дайым эстеп, Кудайды дайым зикирден түшүрбөгөнүңөрдү Аллах Таала жакшы көрөт дейт. Ошон үчүн мынакей сиздер мына биздин ыйык Кураныбызды алып, ошону окуганга, ошол Курандын ичиндеги сөздөргө амал кылганга аракет кылып, мына ушул жерде отурасыздар. Кудай Таалам ушул аракеттериңерди кабыл кылсын. Ушул кылып аткан ыхсандарды, ушул бир туугандарыбыздын ыхсандарын Кудайым кабыл кылсын. Мынакей устазыбыз канча жылдан бери мына ушул иш-чара менен аракет кылып атат. Өткөндө устазыбыз бизге ошол мечитке бир тапшырма бердиле. Ошол тапшырманы аткарып, ошол мечитке дагы шарттар түздүк устаз. Машалла. Сиз айткан өткөндө айткан тапшырмаларыңызды аткарып, Кудай кааласа, барыңыздарга Кудайым ийгилик берсин. Ушул алып аткан илимиңерди Кудайым жугумдуу кылсын. Мына сиздердин араңыздардагы элге, журтка кызмат кылган салих салихалар Кудайым көбөйтө берсин. Мына сиздердин араңыздарда мына биздин каракебиз отурат. Каракебизди жакшы тааныйбыз. Дайым мынакей умра ибадатына дагы барып келди каракебиз. Дайым биздин чоң жума мечитте Куран окуп, өзүнүн алган илимин башка бир мусулмандарга, башка бир туугандарыбызга таратып атат. Алла разы болсун сиздерден. Барыңыздардын тилектериңерди Кудайым кабыл кылсын. Туугандар, мен былтыр да келип туруп, ошо жанакы дүлөйлөр, дудуктарга келип туруп саак бергенбиз. Былтыр дагы келгенде ошол бул устазыбыз бизге шарт түзүп берген. Булар менен иштешкенден кийин билдим да, баягы жерде. Дарыканага барганда устаз дейт. Бул баягы өйдө
туалет бекен же жалпак бекен. Бул жакты карап турат, бул жакты карап турат деп. Ошол себептен мен айттым эле, устаз, жок дегенде ошо бир мешитте ошондой бир шарт кылып коюңуздар, көз азиз бир туугандарыбызга. Келгенде ошо унитаз болсун, киргенде эле тизесине урнат экен да, унитаз экен деп туруп, эмне? Ошо ажатканага киргенде кичине шарт болот деп. Алла разы болсун. Эми Кудайым буйрса, жүзүңүздөр жарык. Мен айттым да, Кудайдын артында жооп бересиздер деп. Болторечи. Шарт түзүңүздөр. Биз ойлобойт экенбиз буларды деп мен ошондо айтканмын. Алла разы болсун. Анда биз убакыт кетирбей, бул жерде кичине ысыгыраак экен. Анда кажеттен кийин өкүлдөрүбүз 2-3 адамга тапшырсын. Alaylı ol, kılgan işlerin daima ilgili olsun. Bizde silah birdi versem Kudayım kılgan yaşlılığın gör, 14 versin. Amin. Allahu Akbar. Assalamu alaikum barыңыздарга. Азыр биз сиздерге тарата турган Куран өзүнчө ичинде, чехолдун ичинде болот. Ар бири мында футлярчиги бар. Анын ичинде өзүңөрдө жанакы ручка Куран колдондуңар беле? Ошондой ручкасы бар. Анан бир китепчеси болот. Ручкасы болот, зарядный устройствосы болот, наушниги болот. Бул Курандын айырмасы, бул китепчесинин ичинде Курандын өзүнүн жазмасы жок. Бул ичинде обычный плоскопечатный шрифт менен сүрөлөрдүн аталыштары бар. Сүрөлөрдүн аталыштары брайль менен дагы, анан чоң увеличенный шрифт менен дагы бир эле листке жазылган. Бул чтобы кимдер жанагы көрүүсү начар кишилер да көрүп алат, анан же болбосо көзү биз колдонгонду билебиз да ручканы. Брайльди билебиз, тиги туугандарыбыз билбейт да. Туугандарыбызга көрсөтүп алсак дагы болот, көзү менен көрүп окуп алат да. Бул ручканын башкара турган пульт управлениясы 5-бетте. Ошол китепте ар бири пронумерованный 5-бетте өзүңөр уже настройкалап не кылып аласың, тандап аласыңар. Настройкалап дегени бул сразу араб тилинде Куранды өзүнүн оригинал версиясын окуйт. Эгер настройка кылып алсаңар, только кыргызчасын окуп берет. Настройка кылып алсаңар, только орусчасын окуп берет. Настройка кылып алсаңар, арабча тафсирлери менен сразу окуп берет. Настройка кылып алсаңар, Курандын бир аятын, мисалы үчүн Фатиха сүрөсүнүн 1-аятын арабчасын окуп туруп, анан сразу кыргызчасын окуп берет. И ошону кайталатып эле уга берсеңер боло берет. Жакшы ниет менен ушунча жаап берген Кодаркыңарга чоң рахмат, Алла разы болсун.